Балам гел. Чоң ата, бул аспапты ким ойлоп тапты эле? Кайдан чыкты эле? Айтып бериңизчи. Бул аспапты болсо Комуз экенин билесиң. Бирок анын жаралуу тарыхы жөнүндө көптөгөн мифтер бар. Алардын арасынан биз чындыкка жакын экөөнү гана карайбыз. Анын бирин айтсам мен. Илгери бир Камбаркан аттуу кыз жана Комуз аттуу жигит болуптур. Экөө бири-бирин абдан сүйүшүп, бактылуу күндөрдө жүрүшчү экен. Кандайсың жигит? Жакшы. Каяктан келатасың? Жумуштарым менен Кошайга барып. Сенин үй бүлөңдү бакканга чолоң жетип атабы? Айдан кеттер чатап иштеп атабыз. Андай болсо, жигит, сага бир сунушум бар. Биз эртең Кербеңге жолго чыгабыз. Кааласаң макул бол. Жакшы төлөп берем. Макул байым. Макул. Жигиттер, эртең Кербеңге жолго чыгабыз. Ошого даярдангыла. Макул байым. Эртең Тоюстага жолго барат менен. Анын жазбаш керек. Жигиттерге айтып коеюн. Ал, еш керек. Макул байым. Ошондой жигит. Жигиттер, эртең таң алды менен Кербеңге кетебиз. Байыбыз айтты. Комуз биз менен барат. Комуз өлүш керек. Байыбыз айткандай болот да. Жүргүлө анда Кербеңге барабыз. Жүр, кет. Не отурасың?
жигит келдиңби? Даярсыңбы? Кана жигиттер, кеттик. Жейиз дайым аттанып коелу. Şarapları da aldыңар беле? Açıp жақсы жүр, қомыстай алғың келмесе сен да. Кандай барып келдиңиз? Комуз көрүнбөйт го, ал кайда? Комуз жолдон кырсыктап, буту тайып жардан өчүп кетти. Мындан ары комузду көрө албайбыз. Кел ашка чайдан ичели. Мен маған көрінбейді достар менен кербеңге еттіле. Эми чал сабыргыл. Жолдан қоқыстық болып кетті. Балам жардан ұшып кетті. Не дейсіз? Балам жардан ұшып кетті? Сабыргылың сен ішіне болып қалды. Сабыргыл. Бұл дәмі сабыргыл. Bayım, sağırdım. Баласын тағдыр өзі күткен, шындай жазылып тұр. Қоқыс тұқтайым, қырс қаққа ортасында бекер айтылған. Осындай болды да бар. Ол ден сағырdım. Бұл күндерді өтіп кетті.
ошентип күндөр өтөт. Бай жигиттин жакын досу болмуш болуп, кызга жакындай баштайт. Гүл берет акырынан. Bir күнү келе алма берет. Ал эми алма берген бизде негизинен эле ар бир элде кызга сүйүүсүн билдирүү болуп эсептелет. Ада алма алып берген болчумун. Мыста сынан колду сыппайчы. Ал. Işte жақсы. Менікі анау болсын. Ошентип бир күнү бай кызга куда түшүп үйүнө келет. Ал куда түшүп келгенде кыз ага чыдабастан комузду катуу сүйгөндүктөн анын сөөгүн издеп талаага жөнөйт. Андан кийин камбарканга эмне болот? Кыз талаада баратса, бир мукам үн угулат. Кыз өтүп барат эле чочуп кетип, ошол үн чыккан даракты карайт. Барса эле жигиттин сөөгү жана бакка ичегилин калган болот. Ошол ичегиден үн чыгып жаткан болот. Кыз ал ичегини кармап көрүп, акырын ал ичегини алып өзү катып алат. Кызым, тынччылыкпы деги? Комузду баягы өлтүрдү. Бай кызым айтып айтпа. Окустук болгон турбайбы, байдын өз оозунан уктук болгондой. Келип бизге айтып кетти болгонун. Эми тагдыр экен ошондой да, маңдайга жазылганды көрөт экен. Силерге далилдеп берем. Ай эми токтосоң. Амансызбы? Аманчылык. Болгон ичегиде кошуп мага бир аспап жасап бере аласызбы? Андан бука мен болуш керек. Макул анда. Аракет кылайын. Hanım bizge kağa geldi. Эмне бар экен? Айтып. Çıkışka çağırganlar jönөt. Girgizdiler. Аманчылык, аманчылык. Эмне көйгөй менен келдиңиз? Айта бериңиз. Ханым, оğlum 3 gün burada Gerbenге кетип, кайтып келбей калды. Аны бай өлтүрүп салыптыр. Байды чакырып кылачы. Болот ханым. Ооба ханым, уккандарыңыз чын. Жок, комузду мен өлтүрткөн жокмун. Биз жолдон кырсыкка учурадык. Окустан комуз жардан буту тайып учуп кетти. Биз аны кармап калганга аракет кылдык. Бирок болбой калды. Буга жигиттер күбө. Туурабы жигиттер? Амансызбы? Аманчылык. Менин аспабым бүтүп калды.
Мына әке, көріп көрсем. Ай. Рахмат сізге, аба. Ештеңе емес. Мен әділетті шешім шығарам. Егер бай ат болып шықса, екеуіңіздің тең башыңар алды. Түшінікті? Түшінікті. Ханым, бай қалпайды жатады. Қомызды бай өлтіріпті. Мен аны өз көзімменен көрдім. Ардыман, бұл емне қылған? Вазир, бардығын басын алып қалды. Болады, ханым. Сілер мана өріңдер. Әдеттіңіз үшін рахмат, ханым. Арсыз ақпар. Ханым, мүмкін болса, бұл жақтайды башқаша сөйлешерміз, ханым. Башқаша жолмен шешіп. Ушуну мен эмне айткым келип атат? Айта бер. Ханым, жазалды менен бир жылқымды жигиттерден айдатып жиберем. Жылқыңдын мага кереги жок. Анда ханым, жылқылар канаттандырмаса, бир сандык алтын. Анда сенин алтының даяр болсо, мен чечимди өзгөртөм. Жигиттер, алтынды алып келгиле. Маке ханым, өзүңүз айткандай бир сан алдым. Жигиттер, бул жерде чындыкты айтып салбаш үчүн бүгүн түндөн калтырбай өзүн тазалап салдым. Адилетсиз айбандар! Камбаркан, жана күнү дагы ойноп берчи, суранайын. Силерди Кудай таалам өзү жазаласын. Балам, ушундай. Бул аспаптын комуз деп аталып калышы. Элибизде күүнүн башы Камбаркан деген сөз ушул уламыштын негизинде келип чыккан. Ай, жоң ата. Өтө кызыктуу баян турбайбы? Кызга жаман болуптур, Мага комуз үйрөтүңүзчү четкенди. Албетте, балам. Сага да комуз үйрөтөм. Балам, күн кештеп баратат. Жүрү, үйгө кайталы.